мына саламаттык сактоо 23-жылы эле бул жалпы бюджеттен бөлүнгөнү 8 миллиард 873 эле. 24 9 миллиард 522, 25 39 миллиард 305 деп жылдан жылга өзүп атат да. Бирок бизде оорунун саны өсүп атат да. Бизде бул акча кайда кетип атат дейсиң да. Региондо, айылдарда турмуш жеңилдеп кеткен жок да. Оорулардын саны азайып кеткен жок да. Өлүмдү мына Натстатком өз оозунан угайынчы. 23-жылкы элдин санынын ичине канча өлүм болду? 23-24 айтып бергилечи, Натстатком барбы? Мен ошодон кийин анан фактылар менен сүйлөйүн деп атам да. Мен азыр айтсам чочуп кетесиңер. Кыргыз Республикасындагы элдин санынын ичинен мен себеби демография менен иликтенип жүрүп атам да. Жазган мыйзамдарым баары демографиялык элдин санын өстүрүүгө арналган мыйзамдар болуп атат. Ошон үчүн өлүмдү да караймын, ооруларды да карайм. Жана ишемиялык кан тамыр ооруларын карап көргүлөчү. 80% инсульт алгандар, 80% майып, 75% өлүп атат. Жана жалпы өлүмдүн 75% инсульт алгандардан өлүм экен. Бул согуштан да катуу өлүм күчөп атпайбы бизде? 80% бүгүнкү күнү ишемиялык оорулар менен ооругандар инвалид болуп калып атат. Бизде майыптуулук эмне үчүн өсөт деп эле жанагы тиги социалдык министрлик, өнүктүрүү министрлигинен келгенде эле бизде депутаттар суроо бере берет. Эмнеге тиги инвалидность эмне үчүн мүмкүнчүлүгү чектелгендердин саны көбөйүп кетти деп. Мына оорунун баары ошол ишемиялык оорулар да. Мына саламаттык сактоо тармагына бөлүнгөн акчаны карагыла. Анан биз реформа дейбиз да, кана реформа дейбиз да. Анан бизге келип министр мактанат, мен элдик аптека ачтым деп, дары ташыдым деп. Дарыны неге ташыйсың сен бизнес кылган? Биринчи кезекте профилактика болуш керек бизде. Оорунун алдын алуу менен күрөшүш керек. Туура эмес тамактануу деп передачаларды ар бир айылга жайылтып чуркаш керек. Керек болсо врачтарды, керек болсо кошумча мобилизация күчтүү медиктерди алып туруп, ар бир айылда иш жок бизде. Ар ким билген намазын окуйт, билген тамагын жейт. Кана бизде ар бир үйгө меню түзүп берген. Biz ошого муну акча мен социальщик катары айтайын, Алмаз Кушбекович, бизге муну бөлүнгөн акча ошондой иштерге кетиш керек да бизде. Бизде дарап келип дары сатканына мактанбаш керек да министр. Ал берден ал берге купи продай менен ал реформа эмес да ал. Мына Кытайга баргылачы, өнүккөн мамлекеттердин ичине мен кошунабыз жакынкы эле айтайын. Ал жерде мекемелерде керек болсо жана дене тарбия көнүгүүлөрүн жасатат. Бүт шарттар түзүлөт. Алдын алуучу дарыга кетирбей акчаны, моондой ооруларга кетирбей биз андан көрө ошол мекемелерге шарт түзүлбөйбү? Ар бир айылдарга ошондой профилактикалык иштерди кылбайлыбы? Могу керек эмне деген акча? Мындай акча бөлүнгөн эмес эч качан. Маяналарын мактандык эле баруу сүйүн, врачтардын айлыгы көтөрүлдү деп. Мына айыл жерине барып тактап сурасаң, 2000, 3000, 4000 сом эле кошулуптур, тиги Шарпат Мажитовна. Маяналарды мына өзүңүз тагын жана айттыңыз, маяналары төмөн деп медиктердин. Бул кайсыл мен ошол министр келсе дагы сурайт элем да, кимге берип атасың маян, кимдин маянасы көтөрүлдү деп биз барып айыл жериндеги врачтардан сурасак 3000, 4000 эле көтөрүлдү деп атпайбы алар. Анан суроо бере беребиз, жооп берген эч ким жок да. Реформа кылып атабыз дейт, барсаң реформа жок эч жерде. Мен бир эле ооруну айтып атам, башка ооруну айтканым жок. Бүгүнкү күнү ошол Натстаткомду МКге чакырып коелу, расширенияга чакыралы. Мен ошолордун өз оозунан угайын. Анан Кокуй Талиева мынча элди өлтүрүп койду деп дагы чыгасыңар. Ыйлактап. Мен ошон үчүн өткөндө соц комитетте айттым. Керек болсо министр реформа жасай албайбы? Биз бардык нерсе адамдын өмүрү үчүн, адамдын жашоосун, жыргалчылыгын жеңилдетиш үчүн жасайбыз деген деп президент какшап атканы менен, бул жагыбызда картинабыз такыр башка болуп атпайбы? Ошон үчүн айттым, министр, саламаттык сактоо министрлиги иштей албаса, күн сайын алмаштырыш керек. Ал трагедия эмес, элдин өлүмү болуп атат. Ошол трагедия дегенмин. Күн сайын алмаштырыш керек дедим, иштей албаса. Бирөөгө токтолот да, анан кийин бирөөсүнөн чыгат да реформа жасоо. Башка министрликтер жөнүндө дагы анализ кылып атабыз азыр. Бул убакыт өтө тар да, мен бир эле мисалды келтирип атам, Данияр Эрмекович. Мына бул цифралардан улам, мына жыл сайын өскөн, мына 39 миллиард деп. Мен эч асмандан алганым жок, моңарды окуп атам. Моодон бөлүнгөн акчадан айтып атам.
Азыр министрди сурасаң, дагы саякатчы бака болуп кетти. Бүт саякатта баары ошол эмеде командировкада эле жүрүшөт да. Жесткий подход кылыш керек Кабмин. Эч кимге карабаш керек. Монча сумма бөлүнгөн жерде. Сизде министрликте управление бар да, жанагы эмени контролдой турган, бөлүнгөн акчанын результативный эмесин, жыйынтыгын карай турган бар да, сизде управление, билем, ачылбады беле. А результат жок болуп атпайбы, Алмаз Кушбекович? Мына монтип кирешени алып келип, монтип службалар налог иштеп атат, ГКМ иштеп атат. Ушунун баары келип туруп акчага, казынага акча төгүлүп атат, бирок бизде результат жок болуп атат да. Эмнеге андай? Мына эч ким жооп бере албайт. Анан биз эмнени сүйлөйбүз? Бул жакта регион дегеле эл өлүм азайыш керек, оорулар азайыш керек. Мейле мен эмени кирешени каралып атат, чыгарышаны айтпай эле коеюн. Тышкы карыздарды тиги бул жөнүндө кийин айтабыз, ал жөнүндө. Ошон үчүн могу кирешеңердин тиги эмкиге чоң жыйынга келгенде ушул суроолордун төгөрөгүндө ойлоно келгилечи, сизге сураныч. Жооп бергилечи ушул суроолорго. Мен жөн эле бул пиар үчүн айтуу эмес. Ушул жыйынтык мен ушу бүгүн бир топ суроону бердим. Даярдана келсинчи. Мына министрдин орун басары отурат. Эми бул кеше эмнени айтмагыла, министр өзү айтат. Ушул маселелерге даярдана келгилечи. Биз эми бюджетти карагандан кийин акчанын жыйынтыгы чыксын деп күйөбүз да, жыйынтыгы болсун деп. Рахмат.